Assalamu alaikum, урматтуу дыйкан фермерлер. Бүгүн 7 октябрь 2019 жыл Кара Балта Кайыңды, бул жер Киров айылы. Киров айылында бул Атантаев Максат деген байкенин полиясында жүрөбүз. Бул жерде Мотрил, Испаниянын фито компаниясынын Мотрил деген жүгөр уруттары бар. Азыр Максат байкенин өзүнөн да сурап көрөлү. Мынакей бар Мотрил. Максат байке, ассаламу алейкум. Өзүңүздүн ушул Мотрил жөнүндө бир эми өзүңүз өстүрдүңүз, даканса карадыңыз, жеке оюңуз. Бул Мотрилди биз ушу 2 жылдан бери сээп келатабыз. Ушу былтыр жакшы болду, ошондон кийин жаап калды бизге. Эте бышат экен, жакшы болот экен, 2ден байлайт экен. Ошол жакшы болуп, былтыр жакшы болгондон кийин быйыл да ошону себүүнү чечтим да. Жакшы эле, Кудай буйруса. Жакшы. Канча жолу суу бердиңиз, канча жолу витаминдерди бердиңиздер? Биз беден орду болгон. Анан сепкенден кийин мынчалык көтөрүлгөндө 200 килограммдан аммиачный селитра бар го, ошодон бердик. 1 гектарына, листовой подкормка бердик. Чөбүн дарылаган менен кошо. Эми основной ошолор. Анан берде суу кенен берде бизде. 3 жолу сугардым ошо августтун 12-синде, ошо 3-чү сугаттын бүттүм да. Ошол жакшы эле буйруса. Негизи жакшы? Негизи жакшы. Дыйкандарга эмне сунушуңуз бар кийинки жылдарга? Эксе болот бекен? Кандай? Бул урук жакшы экен, жемдүүлүгү да жакшы экен, малга кургаганы да жакшы экен. Дыйкандарга айтат элем, ушу караса болот, караш керек. Подкормкасын бериш керек, жер семирткичтерди, листовойун бериш керек. Жер жакшы болсо, сугаттын убагында берсе, түшүмдүүлүгү жакшы экен бул уруктун. Ошол.